Москвада ошо акчасын азгырылып, өзүңүздөн чоң киши менен сүйлөшүп, ушундай көңүлдөш болгонуңузга өкүнөсүзбү? Өкүнөм, аябай өкүнөм. Мен жети уктасам дагы түшүмө кирген эмес, ушул кайненеме күндөш болуп калам деген. Мына тагдыр ушинтип көрсөтүп коет экен көрсө. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Саламатсыздар, урматтуу Чүмек YouTube катышуучулары. Бүгүн бет кабартында берүүбүзгө мекендешибиз кайрылган. Москвада турмушка чыгып, кайненеме күндөш болдум дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Саламатсызбы? Бүгүн бет кабартында берүүгө өз калооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп бергенге даярсызбы? Саламатсыздарбы? Ооба, баарына так жооп бергене даярмын. Анда эмесе бул иш 3-4 ай мурун болду. 1-2 жыл мурун Москвага жаңы барган кезим болчу. Жаңы барып, подружкалар менен чогуу жашап иштеп жүргөнбүз. Биринчи подработкаларга барып иштеп аттык. Андан кийин жакшы жумуш таппай жүрдүм. Анан подружкамдын кеңеши менен бир чайканага алып барды мени. Ал жактын хозяйыны менен бир аз тааныш экен эле. Ал жерге барып иштеп калдым. Жакшы иштеп жүрдүм. Хозяйны менен мамилебиз жакшы болуп калды. Бир 50-лер чамасындагы байке болчу. Бара-бара мага жакшы мамиле кыла баштады. Мен дагы кыйналып турган кезде мага жардам берген үчүн сөздөрүнө ишенип, анан мындайча айтканда акчага алданып калдым десем деле болот. Анын үйүнө дагы барып жүргөн күндөр болгон. Анан ал байке менин билишим боюнча ажырашып, үй бүлөсү менен такыр жашабайт болчу ошол кезде. Анан мен биринчи күндөрү аябай жаман болуп жүргөм. Анан кийин көнүп сүйлөшүп баштадык. Анан күндөр өтүп эле тиги байке ата-энем менен таанышып, ушундай нерселер болуп кеткенине мен коркуп баштадым уже. Ал аябай эле чоң байке болчу. Анан мен ойлодум дагы, мээме сигнал келди, что аны менен отношенияны уже токтотуш керек. Болду, ушул жерге чейин жеттик, болду, токтотолу деп мен аябай коркуп кеттим. Жумуштан бошодум. Администраторго чейин көтөрүлдүм болчу ал жумушта. Аябай акчаны жакшы таап баштаган болчумун, бирок ага да караган жокмун, анткени коркуп кеттим. Жумуштан дагы кеттим. Бүт жактан аны заблок кылып, номеримди өзгөртүрүп, башка шаарга туугандардыкына кетип калган болчумун. Ал ошо боюнча вроде жок болгон. Менин оюм боюнча жок болгон. Анан канча 1 жылдай убакыт өттү. Анан Кыргызстандагы балдар бир жерде чогулуп алып волейбол ойной турган жерлер бар. Футбол, волейбол ойношот. Ошол жака жумуштан кийин подружкам экөөбүз барып турчубуз. Ошол жакта бир бала менен таанышып калдык. Мамилебиз жакшы боло баштады. Анан ал атасы жок өскөн бала экен. Атам менен апам ажырашып кеткен деп анан такып деле мен деле сураган эмесмин. Апасы өзү жалгыз тарбиялаган экен. Анан мамилебиз жакшы болуп, апасын Москвага чакырды. Ошол жактан кичинекей той кылдык, баш кошуп жашай баштадык.
Арадан 1-2 ай өткөндөн кийин көрсө анын атасы бар экен, атасы менен апасы ажырашып кеткен болчу экен эле. Ошол атам менен тааныштырайын деди. Анан мен деле макул болуп бир кафеге барып атасы менен таанышкан атсак эле ошол мен мурда сүйлөшкөн байке болуп чыкты атасы. Ошондо эмне кыларымды даже билбей калдым. Кандай состоянияда болгонду азыр сиздерге түшүндүрүп бере албайм. Азыркыга чейин мына ойлоном. А мүмкүн айтып салсачы, кайненемдин көзүнө кантип карайм, күйөөмдүн көзүнө кантип карайм деп азырга чейин сарсанып болом, бирок кайнатам дей берейин. Айтып салсачы деп корком, бирок ал дагы эчтеке болбогондой мамиле кылып атат. Эмнеге андай кылып атат? Бүгүн менден бир нерсе талап кылгысы келип атабы, мен аны билбейм. Ошон үчүн кыргыз элимден жардам сурайм деп келгем. Эмне кылышым керек? Күйөөңөрдүн ортоңуздарда балаңыздар барбы? Эгерде мындай чындыкты айтсаңыз, күйөөңүз кандай кабыл алат деп ойлойсуз? Же болбосо бүгүнкү бет кабартында берүүгө эмне максатта келдиңиз? Биринчиден жок, балабыз али жарык дүйнөгө келе элек. Турмуш курганыбызга 6 ай болду, азыр 3 айлык боюнда бар. Анан күйөөм кандай кабыл алат, мен аны билбейм. Если башка бирөө болсо дагы, бирок өзүнүн атасы менен жүргөн кызды алыш бул ар кандай бала үчүн оор болот го деп мен даже элестете албайм. Бул кандай болорун мен өзүм айткандан да корком. Анткени жолдошумду аябай жакшы көрөм. Ушунчалык сыйлайм жолдошумду, аябай жакшы киши. Азыр ошол башым катып, жүрөгүм ооруп жүргөн кез. Баарына айтат элем. Мындай алданбаңыздар кичине акчага деп, өзүңүздөрдөн чоң эркектер менен жүргөндөн алыс болуңуздар. Менин тагдырымды кайталап калбаңыздар деп айтар элем. Урматтуу мекендештер, сиздердин ой пикириңиздер өтө маанилүү, сөзсүз окуйт. Сиздердин да жүрөгү өкөгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.